коомчулук менен бирге Кыргызстандагы коронавируска каршы күрөшүү үчүн орчундуу сыноо туш келди. Тилекке каршы өлкөбүздө бул илдетти жуктурган адамдар аныкталды. Сузак районунун 3 тургунунда коронавирус бар экендиги такталды. Алар 12 мартта Сауд Аравиясынан келишкен. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчысы кыргызстандыктарды тартипти катуу сактоого чакырып, өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турарын билдирди. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярлыктан өткөн. Бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана элдин чогуу аракети талап кылынат. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата-эне жооптуу. Ар бир үй бүлө өздүк гигиенанын талаптарын толук аткарыш абзел. Зарылдыгы жок болсо, үйдөн чыкпай, башкалар менен жолугууну максималдуу кыскартуу зарыл. Оорунун биринчи белгилери пайда болгон учурда алгач эч жака барбастан телефон аркылуу врачка кайрылуу керек. Чет өлкөдөн келген ар бир жаран обсервациянын жана үй карантиндин шарттарын кынтыксыз сактоого милдеттүү. Айрым адамдардын бул талаптардын чегинен чыгуу аракеттерине кескин түрдө бөгөт коюлат. Ар кандай жыйындарды, оюн-зоок иштерди, тойлорду, мааракелерди токтотуп туруу зарыл. Мектептерде окутуу убактылуу токтотулду. Жогорку окуу жайлары аралыктан окутууга өткөрүлдү. Чек-аралар, өткөрүү пункттары, аэропорттор катуу кайтарылган тартип менен иштеп жатат. Коомдук тартипти сактоо, өлкөнүн аймагына кирип чыгуу иштери күчөтүлгөн тартипке которулду. Азык-түлүктүн, дары-дармектин жана медициналык буюмдардын запасы жетиштүү. Бул товарлар менен калкты туруктуу камсыз үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тынымсыз иштеп жатат. Кооптонууга себеп жок. Бүгүнкү кырдаалга өтө жоопкерчилик менен мамиле кылуу керек. Дүрбөлөң салууга, коомдун тынчтыгын бузууга аракет кылгандар, чайкоочулук кылам дегендер, тамак аштын жана дары-дармектин баасын негизсиз көтөргөндөр көз жазымда калбайт. Тиешелүү жоопкерчилигин тартат. Азыр ар бир мекендешибиз өз кызыкчылыгын көздөбөй, элибиз аман болсун, эл арасында мен аман болоюн деген түшүнүктү бекем карманышуу зарыл. Кыргызстан үчүн коронавирустун келиши күтүүсүз болгон жок. Ага каршы туруу үчүн 3 ай даярдык көрүлгөн. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бизде дары-дармек, дарыгерлер, ооруканада орундар жетиштүү. Ооругандар менен байланышта болгон кишилерди карантинге алып кароого мүмкүнчүлүк бар. Бул илдетти биргелешип гана жеңе алабыз. Баарыбыз тең аракетибизди бир максатка бириктирип, белгиленген шарттарды так аткарууубуз абзел. Ар бир адам жарандык жоопкерчиликти сезип, өзүнүн туура журум-турум аркылуу бул күрөшкө салым кошкондо гана ийгиликке жетебиз. Бир билек болуп түрүлүп, бир муштум болуп түлүп, бирге аракет кылууну талап кылган сыноо келди. Ата-бабаларыбыз сабырдуулук менен нече кыйынчылыктарды жеңип келген. Кудай буйруса, бул сыноодон да адамдык сапатыбызга, улуттук ар-намысыбызга шек келтирбей, абийирлик менен өтөбүз. Коронавирустук инфекциянын мындан ары жайылышына жол бербөө боюнча жалпы кырдаал мамлекет башчынын өзгөчө көзөмөлүндө турат. Жалал Абад облусунун Сузак районунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Жарандардын коопсуздугу үчүн баардык зарыл чаралар көрүлгөн. Коомдук тартипти сактоо, өзгөчө маанилүү мамлекеттик жана стратегиялык объекттерди, ошондой эле калктын жашоо турмушун камсыздаган объекттерди коргоону жана унаалардын ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү. Эл массалык көп чогула турган объектилердин ишмердүүлүгүн токтотуу, Сузак районунун аймагына кирүүнү, ошондой эле районго кирүүгө, райондук штабтын мүчөлөрүнөн тышкары унаалардын бардык түрлөрүнө чектөө сыяктуу чаралар көрүлдү. Министр Космосбек Чолпонбаев элди дүрбөлөң түшпөөгө чакырды. Кытай бул ооруну бекем тартип менен жеңип жатканын билдирди. Кытай өзүнүн тажрыйбасы менен көрсөттү. Азыр Кытайда кескин түрдө азайып, жаңы случайлар почти жок десе болуп баратат да. Значит, муну менен биз билишибиз керек, бул коронавирусту эгер бардыгы жапа турмак
жакшы иштесе, значит бул коронавирусту жеңсе болот. Өкмөт коронавирус боюнча кырдаал жакшырганга чейин маданий, спорттук, илимий, үй бүлөлүк, эскерүү жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизди. Бул чечим 2020 жылдын 18 мартынан тарта күчүнө кирип, бул илдет боюнча эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин сакталып турат. Маданий, спорттук, илимий, үй бүлөлүк, эскерүү иш-чараларын өткөрүү, көңүл ачуучу жайлардын ишин, соода оюн-зоок борборлорунда жайгашкан балдар оюн-зоок жайларынын, оюн аянтчаларынын, коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишин, кинотеатрлардын, театрлардын, музейлердин, көргөзмө залдарынын жана галереялардын, маданий агартуучу жана башка жайлардын ишин, 50дөн ашык орундуу коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишин, спорттук ден соолукту чыңдоочу борборлордун, спорттук секциялардын, коомдук мончолордун, сауналардын, бассейндердин ишин, интернет-клубтардын, ошондой эле компьютердик оюн жайларынын ишин токтотуу боюнча токтом кабыл алды. Айрымдар Казакстанда чек ара жабылды, унду ташып келүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деген ушактарды таратууда. Казакстан менен чектеш чек ара жабылган жок. Вируска байланыштуу болгону эки өлкөнүн жарандарынын чек арадан өтүү тартиби өзгөрдү. Жүк жана товарларды ташуу мурдагыдай эле штаттык тартипте жүрүүдө. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев калк керектөөчү негизги товарлар, тамак-аш жетиштүү экенин, тынчсызданууга, бааларды көтөрүүгө негиз жок экенин айтты. Тамак-ашты жана товарларды өндүрүү, ташуу үзгүлтүксүз кадимки тартипте жүрүп жатканын кошумчалады. Калктын күнүмдүк керектөөсүндөгү негизги товарлардын эң биринчи кезекте керектүү тамак-аштын запасы жетиштүү. Бүгүнкү күндө баалар туруктуу деп айтсак болот. Анча-мынча өсүш бар, бирок бул сезонго карата өсүш деп айтсак болот. Негизги 11 позиция бекитилген болчу, негизги азык-түлүк продукция боюнча. Ошол негизги азык-түлүктүн көлөмдөрү жетиштүү бүгүнкү күндө. Кээ бирөөсү сырттан алынып келет, кээ бирөөсү бул жактан өндүрүлөт. Ошол өндүрүүчүлөр менен сырттан ташып келүүчү импортерлор менен чогулуштар өткөзүлүп, сунуштар берилген болчу. Бул маселе талкууланды. Эң негизгиси биздин максатыбыз бул буудай жана ун менен камсыз кылуу. Манас эл аралык аэропорту коронавируска байланыштуу бир катар рейстерди токтотту. Алардын катарында Түштүк Корея авиалиниялары, Fly Dubai, Air Astana, Өзбекстан аба жолдору, Avia Traffic Company, Varish Airlines сыяктуу компаниялар бар. Коопсуздук үчүн Кыргыз темир жолу ишканасы да жүргүнчү ташыган эл аралык поезд каттамдарын убактылуу жапты. Бул чектөө жүк ташыгандарга тиешелүү эмес. Жүктүн баардык түрү Кыргызстанга киргизилет жана сыртка чыгарылат. Ага эч кандай чектөө жок. Саламаттык сактоо министрлиги колунда болгон мүмкүнчүлүгү менен аракет жасап жатат. Бирок ар бир жаранда өзүнө жоопкерчилик алышы абзел. Элибизден кандай жардам керек? Колубузду тез-тез самындап жууш керек. Санитайзер менен колду тазалап туруш керек. Бири-бирибиз менен кол жана өбүшүп учурашпообуз керек. Сүйлөшүп жатканда бири-бирибизден аралыгы 1 метр болушу шарт. Азыркы убакта той, кафе, ресторандарга, оюн-зоок жерлерге барууну убактылуу токтотолу. Ал жерге барбай койсоңуз, оорунун өрчүбөшүнө абдан чоң салым кошосуз. Ооруканада тууганыңыз жатып калса, барбаңыздар. Мындай пандемия учурунда алар туура түшүнөр. Коронавирус дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул илдетти пандемия катары кабыл алган. Алдыдагы апталар Кыргызстан үчүн өтө маанилүү апталардан. Жарандык жоопкерчиликти ар бир жаран жогору сезиши керек.